талапкер катары ким шайлоого катышканга укуктуу жана талапкерлерге ким добушун бере алат? Жергиликтүү кеңешке талапкер болуш үчүн мыйзамдын нече бир талаптары бар. Бул эң биринчиден талапкер катары Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек. Анан экинчи 21 жаштан улуу болуш керек. Үчүнчүдөн талапкердин жок дегенде орто жалпы билими болуш керек. Жок дегенде 11 классты бүткөн аттестаты болуш керек. Андан тышкары мыйзам негизинде соттуулуктары бар жарандар талапкер катары боло албайт, же болбосо соттуулугу жөө элек болсо катыша албайт талапкер катары. Эгерде соттун чечими негизинде жанагы түрмөлөрдө турган жарандар талапкер катары дагы боло албайт. Анан шайлаганга да алардын укугу жок. Эгерде добуш берүү жөнүндө сөз кылсак, добуш берүүгө дагы анан талапкер болгонго дагы бир окшош мыйзамдын талабы бар. Бул деген ушул жердин тургуну болуш керек. Мисалы, эгерде мен Бишкектик шаардык кеңешке талапкерлигин көрсөткүм келсе, партиянын негизинде ал үчүн мен деген Бишкек шаарынын тургуну болушум керек, менде Бишкектин пропискасы болуш керек. Ошондой эле эгерде мен Бишкек шаарынын кеңешинин депутаттарына добуш бергим келсе, анда дагы мен Бишкек шаарынын тургуну болушум керек да, пропискам Бишкек шаарыныкы болуш керек. Бул мыйзамдын болгон талабы да. Себеби бул деген жергиликтүү кеңештер болгон негизинде ал деген жергиликтүү мыйзамдарды, жергиликтүү маселелерди чечет бул кеңеш. Ошол себептен ушундай мыйзамдын талабы бар да.